KG Group курулуш компаниясы Түштүк магистраль менен Жукеев Пудовкин көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан Чыңгыз Айтматов Ордосу турак жай комплексинен төлөө мөөнөтүн 30 айга бөлүп батир тартуулайт. KG Group келечек бүгүн курулууда. Аранда Жусуп Баласагын турак жай комплексинин 1 чарчы метрин 40.300 сомдон сатып баштады. Төлөө мөөнөтүн 30 айга бөлүп жүргүзсөңүз болот. Турак жай 2019-жылы аяктайт. Андыктан чамдаңыздар. KG Group келечек бүгүн курулууда. Аны менен катар азыр бизге KG Group компаниясынын түздөн-түз өкүлүнө айланып калган инсан коногубуз болуп келип калды. Тааныштырсак. Республикалык жоокерлердин энелер комитетинин төрайымы, курал күчтөрүнүн ардагери Байгулбатова Уулган Жумашевна. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кош келиңиз. Саламатсызбы. Маанайыңыз жакшыбы? Маанай жакшы. Сыртта суук болуп атат, бирок маанай жакшы. Биздин армиядагы солдаттарыбыздын абалы кандай? Азыр айтып калдыңыз 50 градус суукта тоодо деп. KG Group менен кандай байланышыңыздар бар? Негизи эле ушу мына азыр сыртта абдан суук болуп турат. Бизде чегерачыларыбыз азыр тоо ташта ушу элимди, жеримди коргойт элем. Ушу кыргыз эли тынч жашаса экен деп мына тоодо ташта турушат куралы менен. Мына ушу кишиге ушу биздин жоокерлериме жүрөгүм ооруп турат азыр. Анткени алар турбаса дагы кыргыз эли кандай болот? Мына ушуларга ыраазычылыкты мен биринчиден ушу менин армиядагы кызматташтарыма ыраазычылыкты айтам. Ошондой эле НТС компаниясы силерге да ыраазычылык. Таң атпай туруп ушу элдин жүзүн, элдин маанайын көтөрөсүңөр да эртеден тургузуп алып, анан силерге да ыраазычылык айтат элем. Анан эми армия жөнүндө кеп калдыңар. Армия деген бул армия. Бул кыргыз армиясы болбосо, кыргыз мамлекетчилиги кандай болот эле? Ушу армия турган үчүн мамлекет болуп турат. Коом негизи армияга көз каранды да. Ошондуктан биздин армия Кудайга шүгүр азыр жакшы болуп калды. Реформа дегенде баарын мына 3-4 жылдан бери чынында абдан бир күчтүүсүмдөргө жардамды мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан абдан жакшы жардамдарды берди. Ошондой эле жогорку кеңештин депутаттары аркылуу сонун закондорубузду алып берип, азыр армияга барам деген жаш муундар очередке туруп калды. Чынын айтыш керек. Бул да болсо баягы азыркы жаштарыбыздын мекенчил болуп, патриот болуп, баягы духу көтөрүлүп атканы мен ушунчалык эне катары ыраазы болом. Биз эгемендүү мамлекет болгондон кийин армия кандай өзгөрүлдү деп айтсак болот? Илгери жок нерселер балким азыр пайда болгондур. Кандай жактарга, жакшы жактарга өзгөрүлдү дегендей? Мен ушу армияда 25 жылдан бери баягы мекенди коргоо катары, коргоочу катары жүрөм. Анан кийин биз армияны жакшы эле көрдүк. Армиянын жок жерин да көрдүк, бар жагын да көрдүк дегендей. Чын айтканда, мурдагы армия менен азыркы армия салыштырмалуу асман менен жердей да. Анан кийин азыр сүйүнөбүз. Анткени деген айтып атпаймынбы, ушу мамлекет тарабынан абдан көңүл буруп, ушу мамлекет керек экен. Ушу армия болбосо баягы башка жердин аскерин багып калмакпыз да. Ошондуктан азыр армияны багып атканына, ушу армияга көзөмөл кылып, көптөгөн социалдык программа менен ушунчалык бир жардамдарды берип атканына мен просто ыраазы болом. Аны менен катар KG Group курулуш компаниясы дагы өзүнүн көптөгөн акцияларын уюштуруп келет. Акыркы сиздер менен болгон карым-катнаш тууралуу анда айтып өтпөйсүзбү? Эми KG Group деген бул чоң бир тама менен жазыла турган бир компания болуп калды. Ушунчалык мен мына 3-жылга кетти. Бизге абдан көп жардамдарды берип, ушу патриот жигиттер, ушу кыргыз мамлекетинен чыккан жарандарга мен ыраазы болом. Ошонун ичинде мына Ташев Имамбидин Насамудиновичке мен ушунчалык ыраазы болом да. Чын айтканда мен акча деле сураганды жаман көрөм. Анан өзү эле кол сунуп, ушу мен армияма, ушу мамлекетиме, ушу биздин жоокерлерге бир жардам берсемби деп ушундай кол сунду да. Мына андан бери 3 жыл өттү, мына 2 миллиондон ашык акча берип койду. Мына кимди ким берет? Мен ушунчалык ушу кишиге мен ыраазычылыкты мен ушул жерден да айтып кетким келет. Анткени мекенчил адам экен бул. Мекенчил адам экен, ушунчалык бир түшүнүктүү адам экен. Ушу мекенибизди, элибиздин бейпил, стабилдүү жашоосу бул коомдун колунда болуп аткандан кийин ушу жардамды аябайын деп мына берди. Мен ушул аркылуу көптөгөн, мындайча айтканда, ушу жоокерлердин көптөгөн жанагы уставка каршы иштердин алдын алуу иштерин өткөрүп, ушул жоокерлерге чейин барып, заставаларга, отрядтарга барып, тоо ташка чейин барып атам.
ошондой эле жана апам жапкан нанды сагындым деген акциям бар. Мына ушуну ушу киши каржылап берип, мына барып мен ушу менин атыман барып ушу токоочумду, таттымды алып барып бериңизчи деп суранат. Мына көрдүңөрбү кандай жигит. Ошондой эле көптөгөн бир конкурстарды уюштуруп атам. Мына 3 жылдан бери конкурстар болуп атат. Эң мыкты аскер бөлүк энелердин көзү менен деген атайын конкурстарды уюштуруп, бүт ушу Кыргызстандагы бардык күч түзүмдөрдүн баарына кыдырып чыгам. Ошондо 10 министерствону кыдырам. Ошонун ичиндеги мына аскер кызматкерлери, жоокерлерибиз бар, анча офицерлер бар, генералдар бар. Эми айтып отурса абдан көп. Ошондой конкурстарды өткөрүү, мына жаңы 20-январдан баштап жарыялап кеттик. Конкурстарды өткөрүүдө ошондой эле на страже здоровья солдат дейбиз. Ошондой эле энелердин көзөмөлү, ушу биздин жоокерлердин ден соолугуна деген атайын конкурстарды мына уюштуруп, мына ошого дагы жарыя бердик. Ошондой эле мына атайын аялдардын форумун өткөрөбүз. Аны эми былтыр көлдө өткөргөнбүз, 120 аялды. Ошондо айтканда бардык күч түзүмдөрдөгү аялдар кеңештери бар. Ошолордун төрайымдарын чогулттук. Ана быйыл Ошто өткөрүү мына пландаштырылып, ошондой эле мына бак тигүү маселеси. Мына ошол жерде биздин генералдарыбыз бар, ветерандарыбыз бар. Мына ошолордун баарын чогултуп алып, мына бак төгүү. Бул деген абдан жакшы нерсе да. Ошону кылуу мына ушул быйылкы жылдын пландарына кирип кетти. Ошондой эле спартакиадаларды өткөрөбүз. Мектептер аралык спартакиадаларды өткөрүп, мына көрдүңөр канча деген иш-чаралар болот быйыл. Мунун баарына каржылаган ушу Иманбиктин Самединович деген биздин кыргыздын ушу Баткендин жараны экен. Каргайсыңар, кандай бала. Ушу кене дейин эле ушу плацта турган, өзү дагы баягы армияны кандай экенин, ысык суун көргөн бала экен. Мана ушу бала өзү кол сунуп, мен бир өзүмдүн бир инсандык бир жардам берейин деп кол сунганына таң калыштуу да. Анан ыраазычылык тил айтам. Мына ушу кишиге ыраазычылыкты мен ушу кишинин ата-энесине айткым келет да. Ата-энесине айткым келет. Ушундай жаранды, ушундай баланы төрөп, өстүрүп, мына ушундай деңгээлге жеткирип, анан ушу баланын ыйман маселеси абдан жогору экен да. Бул соопчулук экен. Ал деген өзү айткандай, өзү дайым айтат, мен байып кеткен, мен берген жокмун дейт. Бул болсо мен жүрөгүмөн чыккан. Ушу соопчулук, муну элиме, жериме, ушу биздин жоокерлерге, тоо ташта жүргөн жоокерлериме бир жардам берейин деген маселеси бар экен да. Ушул жагына ушунчалык ыраазычылыкты ушундай баланы өстүргөн мен ушу ата-энесине абдан чоң ыраазычылык Туура айтасыз. Менде бир суроо болот да. Азыр дүйнө жүзүндө көптөгөн мамлекеттер реформаларды киргизип, айымдарга армияларды ачып атышат да. Анан сиз Кыргызстанда ушул айымдарга армия ачуу демилгесин көтөрүүдө кандай ой пикириңизди калтырмаган элеңиз? Негизи туурабы, туура эмеспи деген суроо да. Негизи айымдар армияда тың эле. Ошол эле биздин баягы аскер кызматкерлеринде эле автоматты көтөрүп, жанагындай өтүктү кийип алып эле, камуфляжды кийип эле, тоо ташка ученияга барып эле, аткан жерден атып эле. Көп жерде биздин кыздардын баягы наамдары чыгып жүрөт ушу. Эркектер менен таймашып эле, үйүндө баласы бар. Бирок айтайын дегени бар. Кыргыздын менталитети бар да. Бизде ошо менталитети бар экен, бирок болбойду эле баягы кыргыздын баягы канында барбы? Патриоттук баягы биздин жоокерлерибиз, ошол офицерлерибиз, биздин ошо кыздарда дагы патриоттук сезимдери бар. Каяка десең ошол жака кете беришет. Анан ушул жерде мен ошо айымдарды дагы мен ыраазычылыкты айтып кетким келет да, ушунчалык. Баарына жетишет да. Анан кийин армияга чын айтканда көбү келебиз дешет. Анан кийин эми ал жерде деген атайын окуу болбогондон кийин чын айтканда айымдардын атайын окуусу жок. Бирок ушу коомдон чакырып армияга анан кызматын кылса болот да. Бирок андай айымдар бизде абдан көп. Орусча айтканда нет предела совершенства дейт да. Азыр сиз армия жөнүндө көптөгөн бир жакшы сөздөрдү айттыңыз, акыркы жетишкендиктерди айтсаңыз жүрөк жылып атат. Бирок кандай учур болбосун жакшыртуу системасындагы өстүрсө болот да. Азыркы учурдагы армиянын абалы кандай болот? Эмнелерди дагы да жакшыртса болот? Балким бир чечилбеген көйгөйлөр болот чыгар. Биздин патриот кыргыздарыбыз көп дегенде балким жардам бере турган инсандар көрүп турат бизди азыр.
чынды айтканда мамлекеттен жардам жакшы эле болуп атат. Мурдага караганда абдан эле жакшы жардам болуп атат. Закондорду алмаштыруу маселеси, ошондой эле биздин тамак аш маселеси, кийим кечим маселеси абдан чечилген да. Мурда деген бир 3 жылда бир кийчүбүз камуфляжды өтүктү. Азыр мына 6 айда алмаштырып коет азыр. Ошондой эле тамак ашты чын айтканда мына улуттук гвардияда 9 норма менен жейбиз. Башка күч түзүмдөрдө 6 норма деп коебуз, кичине азыраак. Мына ушул маселени мен көтөрүп чыгып атам азыр. Азыр мамлекетте ушу каралып атат. Анан кийин мен ойлойм ушу тамак ашты дагы кичине көбөйтсөбү деп ойлойм да, анткени деген биздин службаны билесиңер да. Кыргыз армиясынын службасы эле абдан оор, тоо таштуу жерде да, анткени билесиңер. Ошондуктан ушу тамак ашын дагы жакшыртсабы деп былтыр ошо биздин тамак ашка көңүл деген атайында конкурс уюштуруп, ошондо деген балдар мен атайын анкета менен жаздырып алып, ушуну ак үйгө көбүгө алып барып бердим. Бул мен жазган жокмун, муну жоокерлерим жазып атат деп барып берсем, ошону карап атышат азыр. Ошого мен ыраазы болом. Анан кийин жанагындай айтып атпайбы, үй маселеси, турак жай маселеси азыр деген мындайча айтканда күч түзүмүн баарына уже салынып атат да. Мен ошол боюнча да ыраазычылык айтам. Анан ошондой эле мына ипотека маселеси каралып атат азыр. Ошо именно биздин аскер кызматкерлерине. Бул абдан жакшы нерсе. Мына ушул маселени да өткөрүп берсе деп мына ак үй көкүйдөн суранып атам. Азыр деген бардык күч түзүмдөр ушул боюнча иштеп атат. Бул да абдан жакшы нерсе. Эми мурдага караганда армия бутунан жакшы эле туруп калды. Мурда деген жок казармабыз, азыр казарманын баары жапжаңы курулуп атат. Мына азыр деген заставаларга барсаңар евро. Кээ бир баягы коомдогу кишилерди алып барып көргөзөм да, ушу армияны бир көрүп кетиңизчи десем, таң калышат да. Биздин армия ушундай болуп калды беле деп. Бул абдан жакшы нерсе. Ошондуктан мен ушу биздин ген штаб түзүлбөдү, билесиздер да. Ушу ген штаб түзүлгөнү баары бир колдо болуп калды. Баягы Атамбаев айткандай, баары бир кулакка байланды дегендей, мына ушул маселе болгондон бери бардык күч түзүмдөр бир адам башкарып, анан кийин абдан жакшы нерселер, реформалар болуп атканына мен баягы эне катары ыраазычылыкты мен айтып кетким келет. Азаматсыз азыр карап отуруп баягы ушундай бир офисте эмес, баягы башка да бир жерде эмес, армияда мырзалардан кем калышпай өзүңүздүн ой пикириңизди калтырып жетишкендиктерди жасап, ийгиликтерге жетишип атканыңызды көрүп суктанып атам да. Сизге ийгиликтерди каалайбыз. Кудайым буйруса, тилеген ой максаттарыңызда пландарыңыз ишке ашсын. Биз коштошобуз, урматтуу көрүүчүлөр. Эфирде бизде Байгубатова Улкан Жумашевна болду. Республика жоокерлердин энелер комитетинин төрайымы жана курал күчтөрүнүн ардагери.